Учурда өлкөнүн бардык аймактарында үймө-үй кыдырып оруп жаткандарды аныктоо аракеттери жүрүүдө. Бул багыттын негизинде терең талдоо жүргүзүлүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Текшерүүнүн алкагында күтүлө турган абал дагы ачыкталат. Каладагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору аймактык башкармалыктар менен биргеликте үймө-үй кыдырып бейтаптарды аныктоодо. Номер 10 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун мобилдүү тобу кезектеги үймө-үй кыдыруу жумушун баштады. Анда ар бир үй-бүлө медициналык кароодон өткөрүлүп, ооруга шектүүлөр дарыланууга жиберилүүдө. Дарыгерлер түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп, оорунун кооптуулугу боюнча көрсөтмөлөрдү берүүдө. Курстарыңыз жакшы. Номер айтпашты. Курманжандатка аймакты башкармалыгында 13 квартал 60 миңден ашуун калк бар. Бул аймакта орун алган үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору өпкөнүн сезгенүү жана COVID-19га 13 миң үй-бүлөнү текшерүүдөн өткөргөн. Медициналык борбордун алдындагы атайын 2 мобилдүү топко аймактык кеңештин өкүлдөрү көмөк көрсөтөт. Жашоочулардын өздүгүн жана кайдан келгенин аныктап, даректерин тактап берет. Кошумча оорунун кооптуулугу боюнча түшүндүрүү иштери дагы жүктөлгөн. Айыгын пандемия башталгандан бери кварталыйлар кошулуп алып, үймө-үй кирип, температураларын текшерип, ооруп калгандарга ошол местасында дарыларын берип, ошондой иш алып барып атабыз. Бул иш күнү түнү эле жүрүп атат. Саат 6-дан кечке чейин дагы иштеп атабыз. Эми азыр где-то азыр бир подворовый обход где-то бир канча десем, бир 30-40% уже бүтүп койдук буйруса. Анан кийин эми дагы калгандарын кыдырып атабыз. Саламатсызбы эже? Жакшы отурасыздарбы? Биз подворный обход боюнча жүрөбүз. Поликлиникадан семейный врач, медсестра болуп. Бүгүнкү мобилдүү топ белгиленген аймактагы ар бир үйдү текшерүүгө алды. Үй-бүлөдөгү мүчөлөрдүн тизмесин түзүп, дени табын жана оорунун симптомдорун аныктады. Ар бир жаранга оорунун жайылышын түшүндүрүп, илдетти жогуза турган болсо, дароо медициналык топторго кайрылышы керектигин эскертти. Ооруну оздуктоого бул көзөмөл жакшы таасир берүүдө. Мобилдүү топ үй карантининдеги бейтаптарды дагы көзөмөлдөйт. Ар бир үйгө кирип температураларын өлчөп атабыз, сатурацияларын өлчөп атабыз. Жана башка симптомдор барбы ошолорду сурап, эгерде кандайдыр бир коптуу симптомдор болсо, анда мобильный группага кабар берилет. Болбосо үйдө өздөрү 118ге чалса дагы бул жака келишет. Азыр бардыгы жакшы. Сатурацияны өлчөп турат. Бизде температура берген, же болбосо өзүбүздү ооруган кандайдыр белгилер болгон жок болсо, биздин главврачтын телефону бар, главврач менен байланышып, өз убагында мобильный группаны чакырып, анализдерди тапшырып турабыз. Ал эми биз өзүбүздү сакташ үчүн протоэпидемический режимди сакташыбыз керек да. Дистанция 1,5 метр жок дегенде болбойт дегенде аны сактайбыз. Көчөгө чыга турган болсок, бет капты тагынабыз. Колубузду жана кармаган буюм ичтен бардыгын антисептика менен обработка кылып турабыз. Үйдө температура болгон эч ким жокпу? Ош шаарында 12 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 15 мобилдүү тобу бүгүнкү күнгө чейин 5024 жеке турак жайды жана 5264 көп кабаттуу үйдү текшерген. Анда жалпысынан 41848 жаран медициналык кароодон өттү. Анын арасында илдеттелештирген 176 оорулуу аныкталган. Оорунун белгиси бар 77 бейтап стационарга жаткырылган. Алгоритмге жараша жарандардан ПЦР алынат. Анализин жүргүзүп, ошолдон биздин көп бейтаптардын ошо ооруга чалдыкканын байкадык. Ошолордун негизинде биз 1-чи категория, 2-чи категория деп ошолордун негизинде иштедик. Подборный обход дейбиз, ошондо барып бейтаптардын үйүнө барып пульсоксиметр менен, тепловизор менен жанагы температураларын өлчөп, анан кийин ошо бейтаптарды таап, температура болгон бейтаптарга жардам берип келатабыз. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык кырдаал бир аз турукташты. Шаар боюнча 408 бейтап вирустан жана өпкөнүн кагынуу дартынан дарыланууда. Алардын ичинен өтө оор абалдагысы 14. Калаада 18 инфекциялык изоляция түзүлүп, анын 14-ü убактылуу жабылды. Шаардык оорукананын 6 филиалы илдет менен күрөшүүдө. 5 обсервация жана 6 күндүзгү түнкү стационардын айрымдары күз-кыш мезгилиндеги божомолдонгон толкундарына даярдалууда. Алдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Саламатсызбы эже? Жакшы отурасыздарбы? Биз подворный обход боюнча жүрөбүз. Поликлиникадан семейный врач, медсестра болуп. Үйдө ооруган адамдар жокпу?
Бардыгы жакшы. Температура болгондор жок. Үйдө канча адам жашайсыздар? Тууган айыңыз депутатская үйчү? Балдар жакшыбы же? Балдарым жакшы. Ооруган эч ким жок, а? Температурасын Температуранызды өлчөп койсун эже. Эгер кандайдыр бир оорунун белгилери болсо, эже кайрыласыздар. Мобильный группага 118-ге чаласыздар, а? Кайсы күнү болсо дагы сизге жардам бергенге гигиенаны сактайсыздар. Маска менен чыгасыздар. Азыр аны югуруп чыктым да мен йотулдум мына кылып. Сатурация жакшы эже. Пульсуңуз да жакшы экен. Майлы эже, тынч болуңуздар, а? Эмне жерге болот атасыз? Анчырыкты баркеле ушак коюп. Жакшы болуңуз, а? Мен Наргиза. Яшы, окшойт. Енді сақылап. Салам алейкум. Биз поликлиникадан семейный врач, медсестра, подборный отход боюнча жүрөбүз. Үйдө адамдар ооруп, бизге кайрыла албай, соолуктарыңыздар жакшы, а? Жакшы. Балдар ооруган жок. Жок. Температура болгон эч ким жокпу? Жөтөл. Биле, атамдар биле, мен буякта. Туруп. Эгер текшерте турган немелер болсо текшерткиле азыр, Текшертип алыңыз, апаңыз болуп жаш булмарды. Ben sana бар Температура чыкса, билесиздер, а? Мобильный группага 118-ге чалып. Ар түрдүү кооптуу симптомдор пайда болсо, сразу нагыласыздар. Үйдө канча киши жашайсыздар? Aya, үйдө нечесе жашайсыздар? 12-та. 12. Фамилияңыздар кандай? Миркадиров. Жакшы болуп калдыңызбы эже? Жакшы. Келиңиз кайтты. Жакшы болуп калдыңызбы? Балдарын бериңиз. Ооба. Дагы бирсине кыдырып чөйүн деп келдик. Майли болуптур, ооруңуздар, а? Mayli, rahmat. Үйдө температура болгон эч ким жокпу? Жолдошlar. Жаран жашайсыздар? Ой, Температурасы канча экен? 36. Телефон номери? Беттерине махамнасын айтып берсин. Кийинки дагы ким эле? Санжар! Туулган айы, күнү, жылы канча? 1991. Үйдө элесиздерби? Aa. Эшкече көчөгө чыкканда катарсаңыз жакшы, курс жакшы. 97. Телефон номери? 0773. Жакшы бардыгы? Ооруп температура көтөрүп, какой-то симптомдор башталса, мобильный чокко 118-ге кайрыласыздар, а? Ошол денсаулыкту чыңдап, эмне сол? Дагы бирөө. Ая, чыгыңыз, келиңиз. Саламатсызбы, кандай? Денсаулыктарыңыз жакшы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Биз поликлиникадан семейный врач, медсестра, подборный отход кылып жүрөбүз, эже. Жокпу? Температура болуп, жөтөл болуп, башка оорулар менен ооруган адамдар жок, а? Yok, ben sakar endi özüm şeyine özüm kılıp doğrup ap gelip. Kudoy geçki. Tanıyoruz ya. Фамилияңыздар кандай, эже? Nabira. Аттыңыз? Mahbuba. Kutbası yetti. Адам жашайсыздар үйдө? Bir de altıda. 6 адам. Температурасы канча экен? 36. Температураңыз жок, Телефон жакшы. номери кыдырып жаткан мезгилде ар бир үйгө кирип температураларын өлчөп атабыз, сатурацияларын өлчөп атабыз. Жана башка симптомдор барбы ошолорду сурап, эгерде кандайдыр бир кооптуу симптомдор болсо, анда мобильный группага кабар берилет. Болбосо үйдө өздөрү 118-ге чалса дагы бул жака келишет. Жүрөйт. Биз подборный отход боюнча жүрөбүз, эже.
Ооругандар жокпу? Температура болуп, ооруп, бизге кайрыла албай отурган адамдар жок, а? Бирага чыгып температура. Үйдө канча адам жашайсыздар? Болам. Nevrelerimiz. 35 эки. Температурамыз жакшы. Жакшы, Кудайга шүкүр. Канча адам жашайсыздар үйдө? 6 тамыз. 6. Фамилияларын айтып коесо? Юлдашевлар. Аты? Туулган айыңыз, күнүңүз, жылыңыз? 19-декабрь 50-лер. Депутатская канча? 2. 6 адам жашайсыздар, а? Пульстарыңыз жакшы. Телефон номер айтыңызчы. Силардан тынчкина. Эми азыр көчөгө көп чыкпаңыздар, а? Укротта сытыңыздар. Сколько керек аптека, анан кийин. Anda da maska менен чыгабайбы? Антисептик обязательно үйдө. Өзүңүздөрдү коргоганыңыздар жакшы. Аял көрөдүлөр. Азыр бирөкөңүздү сүйлөп коюңуздар, эже. Түшүндүрүшүн жүргүзөбүз, температурасын өлчөйбүз. Ага баягы температура болуп, баягы ковидке бир аз шектүү болсо, мобилдик топко чалып. Азыр бул чыккан. Эже! Эл башы. Ага. Чыкыр. Ora sanaka. Аяң барбы? Чакырайын. Ora sanaka.